Урматтуу замандаштар, бүгүнкү Кыргыз келечеги коомдук бирикмесинин кеңейтилген жыйынына чакырылган негизги көпчүлүгү келди. Ошол жыйынды ачык деп жарыялап берсек болобу? Иштей береликпи? Алган кечиккендердин баары келип катыша бераткандан кийин талкуулардын баары башталганда. Анда урматтуу замандаштар, Кыргыз келечеги коомдук бирикмесинин бүгүнкү жыйынына Мекенчил партиясынын өкүлдөрү, Жаштар партиясынын өкүлдөрү, Жашылдар партиясынын өкүлдөрү, дагы бир канча партиялар, 16 партиянын өкүлдөрү чакырылган, бардыгы тең. Ал өкүлдөр катышып отурушат. Анда Кыргыз келечеги коомдук бирикмесинин кеңейтилген жыйынын ачык деп жарыялайм. Урматтуу митингдештер, бүгүнкү жыйынды алып барганга президиум шайлабай эле ушул жыйындын жетекчилигин эле тапшырып койсок болобу? Кыргыз келечегинин президиум төрагасы мен орун басары Абдурасул Көкөнбаев, Кыргыз келечеги саясий партиясынын бюро мүчөсү Өмүрбеков Сүйүндүк. Башка сунуштар болобу? Башка сунуштар болбосо да ушуга макул болсок, баарыбыз кол көтөрүп бекитип койсок болобу президиумду? Рахмат. Анда президиум бекитилди. Анан секретариат шайлабай эле биз биякта отурган эки кызыбыз бар. Ошол экөөнү тапшырма берип койсок, алар жаза беришет. Макулбу? Андан кийин эми бизде күн тартибинде болгону бир эле маселе. Кыргыз келечеги коомдук бирикмесинин кеңейтилген жыйынынын күн тартибинде Кыргызстандагы азыркы саясий экономикалык абал жөнүндө. Андан башка маселе жок. Башка бүгүн тартибине киргизе турган кошумчалар барбы, же ушу менен эле токтойлукпу? Анда башка сунуш түшпөсө, анда ушул күн тартибин бекитип коелу деген катышуучулар добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Бекитилди. Эми регламентти бекитип алсак, докладчы 15 мүнөт сүйлөйт. Ал эми жар сөзгө чыгуучуларга 5 мүнөткө чейин деп берсек болобу? Ушуга аягына чейин чыдап бере алабызбы? 5 мүнөттөн ашык сүйлөбөй. Ошол 5 мүнөттүн ичинде болгон ой пикирлердин баардыгын толук айтып жетишкенге үлгүрүшүбүз керек. Туурабы туугандар? Анда ошол регламентти бекитилсин деген коноктор добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Анда президиум дайындалды, регламент бекитилди, анда ишибизди баштайлы. Урматтуу катышуучулар, күн тартибиндеги биринчи маселе боюнча баяндамачы Кыргыз келечеги коомдук бирикмесинин төрагасы Чолпонбаев Мукар Шалтаковго сөз берди. Урматтуу замандаштар, эмне үчүн бүгүнкү күндө Кыргыз келечеги коомдук бирикмеси конференция өткөрүп атат? Жаз деле келип калган жери жок, эл деле козголуп калган жери жок, баары эле тынчтай көрүнүп турат дегендей маани болуп атат да. Бирок маселе андай эмес экен. Мындан бир жума мурда, мындан бир топ убакыт мурда 12 декабрь күнү Азаттык үн алгысынан Ат башы районунда 200 гектар жерди 49 жылга Кыргыз-Кытай бирикмесине ижарага берилди, дагы 200 гектар жер чечилип жатат деген билдирүү чыкты. Андан кийин биздин баш министрибиз Абылгазиев ошол жака барып фундаментин курганга капсула салды деген билдирүү тарап кетти. Мына ошондо
Эми биз республикалык коомдук бирикме болгондон кийин ошол жерден жерди ижарага берүүнүн шарты кандай болуп жатат? Эгер туура болсо биз колдоп берели, туура эмес болсо ошого биз баа берели деп туруп баш министрибиз Абылгазиевке кат жаздык, ушу шартын билдире турган жоопту бергиле деп. Анан эмне деген жооп алдык дебейсиңерби? Ал жерден ачык айкын бизге жооп берүүнүн ордуна Эркин Тоо газетасына биздин катты текстин чыгарып, анан анын артына ат башы келечеги жаштар коомунун жообу деп туруп жазыптыр дагы. Урматтуу Чолпонбаев, сизди сыйлайбыз, бирок сиздин ат башыга кандай тиешеңиз бар, эмне ишиңиз бар дегендей жооп келди. Барбы ошол кат? Бар, ал Эркин Тоо газетасынан окусаңыздар болот. Ошондой жооп алгандан кийин мен ойлоп калдым, эмне? Ат башы өзүнчө мамлекетпи? Өзүнчө элби? Биздин бийлигибиз канчага чейин элибизди бөлүп, жарып, сен ат башылык, сен баткендик, сен чүйлүк, сен ысыкөлдүк, бириңдин ишиңе бириң киришпегиле деген чакырыкты жүргүзө береби деп. Ошол эле мезгилде Баткенде чек ара боюнча чоң чатак чыкты. Тажиктер менен Кыргыздын чек арачыларынын ортосунда кармаш башталды дагы. Ошол жердеги чек араны коргойбуз деп чыккан Кыргыздын 4 жигити ошол эле күнү камакка алынды. Андан кийин ошол жерде айыл өкмөтүнүн башчысы Сапарел деген жигит андан кийин камакка алынды. Бу кандайча деген ой пайда болду да. Эгер биздин жердин бүтүндүгүн коргойбуз деген элдер чыга турган болсо, алардын баарын камай бере турган болсок, алардын рухун түшүрө турган болсок, эртең чындап эле кыргыз элинин башына күн түшө турган болсо, ким коргойт деген суроо бизде пайда болду. Анын артынан эле жер маселеси боюнча чоң митинг болду Талас облусунда. Ал жерде ачыкка чыгып калды. Жери алтын келин иштетип аткан жерде 80 тонналык алтын бар экен дагы, анын баасы 4,5 миллиард доллардан ашат экен. Аны биздин өкмөтүбүз 100 миллиард долларга чет элдиктерге сатып жиберген экен дагы. Ошол иштетүүдөн түшкөн алтында Кыргыздын 1% дагы үлүшү жок экен. Да. Iya. Ооба 100 миллион долларга да аттым. Ошо 100 миллион долларга сатып жибериптир. А Кыргыздын бир тагы үлүшү жок. Ар жакта 4 миллиард 400 миллион долларды башка мамлекеттин адамдары алып кетиши керек экен. Андан кийин дагы башка конференция өттү. Бул жерде Кумтөр маселеси боюнча иш чыкты. Кумтөрдүн Центерраны түзүп аткандагы келишими боюнча алар казып ала турган алтындын көлөмү алынып бүтүптүр. Ошого карабастан биздин өкмөтүбүз мурунку эле шартта 16.000 гектар жерди бөлүп берип, дагы изилдей бергиле, иштете бергиле алтынды, каза бергиле дегенди берип коюптур. Анан эми ошол Кумтөрдөгү алтын маселесин көтөрүп чыккан жигит, мен жана айтып атам баарын тең келатканын. Жапаров Садыр болсо, же Кумтөргө үчүн кесилип кеттиби, же башка үч менен кесилип кеттиби белгисиз 10 жылга абакка кесилди. А биздин Кыргыздын мыйзамдары боюнча ошол жигитке убактысы келгенден кийин ага же мунапыс бериш керек болчу, мыйзамда көрсөтүлгөн, же президент ырайым берүүгө келип калган. Анан суроо пайда болуп атат. Эмне үчүн башкалардан өзгөчөлөнүп жалгыз Жапаров Садырга же мунапыс колдонулбайт, же ырайым берүү колдонулбайт. Андан сырткары буга чейин дагы ортодо Солтон Сардагы алтын кенин иштетүүнү
элдин талабы менен өкмөтүбүз токтотуп берди. Бирок бул канчалыкка чейин токтоп турат? Эмне үчүн ошонун алтын кенин туура эмес берилгендигин билип туруп, ошол учурунда өкмөтүбүз чечим кабыл алган эмес. Андан сырткары Кызыл Омполдо уран кенин казууга уруксат берип коюптур. Ал жерде да болсо ысык көлдүктөр көтөрүлүп чыгып, талап кылып отуруп, президентибиз Сооронбай Шарипович кийлигишүүсү менен гана муну аны казууну токтотушту. Ат башыдагы логистикалык борбордун курулушундагы президентибиз Сооронбай Шариповичтин кийлигиси менен токтотулду бу дагы. Эми 45-43 миллион сом акча сарпталып кетти, аны ким төлөйт деген суроо пайда болот. Эгерде ким мыйзамсыз ошол акчаны алган болсо, ошол төлөш керек да. А эмне үчүн эле жалпы эл ар дайым зыян тартып турушу керек. Мен муну менен бүгүн эмнени айтайын деп аткан, урматтуу замандаштар. Конституциябызда мамлекеттик бийликтин ээси эл деп жазылып турат. Эл. Эгер эл деп жазылып тура турган болсо, ошол эл шайлаган депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары, айыл кеңештердин депутаттары эмне үчүн өздөрүнүн шайлоочуларынын кыргыз элинин кызыкчылыктарын коргойт деген сөз турат. Эмне үчүн? Анткени мына ат башыдагы логистикалык борборду бергенде 11 айыл өкмөтүнүн, айыл кеңешинин башчылары биз макулбуз деп кол коюп беришиптир. Макулбуз деп кол коюп беришиптир. Алар ким менен кеңешти? Эгерде эл менен кеңешсе, анда мында чатак чыкмак эмес. Ал эми митингге болсо ошондо 3000ден ашык киши чыкты дагы, бир дагы депутатты сүйлөтпөй койду. Райондун акимин сүйлөтпөй койду. Сен эки сүйлөгөн жигит экенсиң, керек болсо аялдын юбкасын кийип алгын дегенге чейин барышты. Бул да болсо биздин элибиздин көбүнесе кайдыгерлик мамиле кылып, коомдо болуп аткан өзгөрүштөргө, коомдо болуп аткан мамилелерге кайдыгерлик мамиле кылып, өзүбүздүн добушубузду 1000 сомго сатып коюп, анан түштөн кийин туура эмес болуп калыптыр туугандар. Бул кетсин дегенде сөздөрдү кайра кайталай берген туура болбойт. Туура болбойт. Ошон үчүн мына жакында шайлоо болгон турат. Биз кыргыз эли азырынча баары таланып, тонолуп, бүтүп кеткен чекти акыл эсибизге келип, биримдикке өтүшүбүз керек. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мына Кыргызстанда бир топ эле банктар бар экен. Банктардын көпчүлүгү чет элдиктер экен, алардын ээси, учредительдери жана пайщиктери. Аларга биздин мыйзамыбыз боюнча 35,5% чейин үстөк менен кредит берүүгө уруксат берип коюлган. Мына атайын сүткорлукту чектөө жөнүндөгү мыйзамда ошондой деп жазылып калган. Улуттук банк койгон үстөктүн чегине 20% кошуу менен берсе болот деп. Андан жогоркусу мыйзамсыз болот деп. Улуттук банктын чектөөсү 15,5% экен, ага 20-ны кошкондо 35,5%. Ошондо ай сайын насыя алган адам насыясына 3%дан төлөп турат экен кошумча. Буга ким чыдайт? Мына ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө 500 миңден ашык адам ар кайсы банктарга жана кредиттик мекемелерге карыз болуп отурушат. Көпчүлүгү үйүнөн, мүлкүнөн ажырап отурат. Үйүнөн, мүлкүнөн ажырап отурат. Алардын укугун ким коргойт? Биздин ошол депутаттар коргош керек. Жакшы мыйзамдарды кабылдаш керек элдин кызыкчылыгына бара турган. Эмне үчүн айыл банктан, бул Кыргызга тиешелүү банк, кредитти 8-9% менен берет. А башка коммерциялык банктардын бардыгында 35,5%тен төмөн жок.
Мына ушундай абалга келди дагы кыргыздын чөнтөгүндө турган акчаны кредит берүү жолу менен, анын үстөгүн алуу менен алар акырын алып туруп, тып-тынч гана чыгарып кетип атат чек арадан. Анан улам ошон чөнтөгүндөн акчаны алып турса, анан кийин кыргыз байыйбы? Менин оюмча байыбайт эч качан. Андан кийин эң чоң маселе бул Кыргызстанда кадр маселеси пайда болду. Кадр маселеси пайда болду. Бизде Кыргызстанда ушул кадр маселесинин тегерегинде коррупция деген ушунчалык чоң дарак өсүп чыккан экен, анын тамыры Кыргызстанга ушунчалык терең кирип кеткен экен, кыргыздын канын да соруп атат, анын маңызын да соруп атат. Ал эми анын бутактары ушунчалык чоң өсүп, жалбырактарынын түшкөн көлөкө кыргыз элине күн тийгизбей калды. Ал эми күрөш кандай жүрүп атат? Күрөш болсо баягы орустар айткандай кадр тандоо маселесине келгенде шилана мыло дегендей эле болуп калып атат. Мына мисалы биздин вице-премьер-министрибиз Разаковду кызматтан алды эле, анын ордуна ошол эле Разаков менен чогуу иштеп аткан, ошол эле Баткен областында өкмөттүн өкүлү болуп турган Мадымаровду алып келип койду. Эгер ошол Мадымаров Баткен областында өзүнүн милдетин так аткара алса, чек ара маселесинде бүгүнкүдөй көйгөй чыкпайт эле да. Ошол чек арада көйгөйдү баса албаган Мадымаровду вице-президент премьер-министр кылып алып келди. Эми ошондо чече алабы ушул маселени? Музоосунда сүздүрүп койгон, өгүз болгондо деле коркот да. Же болбосо Тышкы иштер министрлигинин статс секретарын аталып. Бул Тышкы иштер министрлиги деген өтө маанилүү, өтө татаал маселе. Ал жерде адистер гана отурушу керек. Адистер кадрларын тандаш керек ошон үчүн адистерге. Ал жерге болсо спорт комитетте статс секретар болуп турган кишини алып барып коюп койду. Ал ошол дипломаттардын кимиси кандай экенин, кимиси ишке жарайт, кимиси ишке жарабайт деген чече алабы ошону? Же болбосо ушунчалык эле Кыргызстанда кадрлык жетишпегендик болуп жатабы? Бул болсо карап көргүлө азыр жогорку окуу жайлары дүйнөдө эң көбү биздин Кыргызстанда. Жаштардын ар бир экинчиси жогорку окуу жайын бүтүп, дипломду бирден эмес, 3-төн, 4-төн көтөрүп жүрөт. Анда эмне кереги бар мынчалык жогорку окуу жайларды ачып, эгер кадрларды антип даярдай албасак, өстүрө албасак, анан кийин бирөөнү эле ушундай баалуу болуп, бүгүн бул жерде, эртең тиги жерде бүрсүгүн андан жогору болуп отурса, ушундай да болобу? Жанагы коррупциянын кесепетинен бизде ушунчалык чоң контрабанда жүрүп атат. Товарларды жүргүзүү. Өзүңөр угуп эле атасыңар, чырдын баары жалаң ушундан чыгып келатат. Ат башыдагы логистикалык борбордун курулушу дагы ушул балекеттен чыгып атат. Мына мисалы бирөө бар экен, биздин жогорку кеңеште 2 депутат отурат экен. 2 депутаттын 2 муңайзат компаниясы бар экен. Экөөнүн ушул жалаң контрабанда менен алып келген нефтисинен bir жылда 10 миллиард сомго жакын салык бажылык төлөмдөр төлөнбөй калат экен дагы, мына ошол бюджетке түшпөй атат. 10 миллиард. Бизде болсо бюджетибизде киреше менен чыгашанын ортосундагы айырмачылык да ошол 10 миллиардты түзүп турат. Мунун бардыгы алып келип биздин алдыбызга өтө чоң маселелерди коюп атат, урматтуу туугандар. Биринчи чоң маселебиз бул конституциялык реформа өткөрүлдү деп атабыз. Баары талап кылып атат. Анткени 2010-жылы кабыл алынган Текебаевдин конституциясы деп аталган конституция бүгүн кудуретсиздигин көрсөттү, орусча айтканда банкрот болуп калды. Банкрот болуп калды. Банкроттугу каяктан чыгып атат? Бул конституциянын ичинде өзүнүн карама каршылыктары турат. Биринчиден. Экинчиден, элдин укугу, элдин мамлекетти башкаруу укугу чектелип калган. Партияга мүчө болбосоң, шайлоону укугунан ажырайсың.
Эң негизги чоң күнөө ошол жерде жатат. Мына ошону маселени бүгүн чечүүгө аргас болуп атабыз да. Анан биз унитардык мамлекет деп конституцияда жазып алган менен федеративдик мамлекеттин тибинде иштеп жатабыз. Бизде 7 область, 2 шаар болуп турат дагы, алар өздөрүнчө республика сыяктуу аракетте. Ошону менен областтар анан районго бөлүнөт, райондор айылга, шаарга бөлүнөт. Ошентип бизде 4 баскычтуу бийлик. 4 баскычтуу бийликте канча адамдар турат? Ошонун кесепетинен бизге бюджеттин эң чоң бөлүгү ушул башкаруу системасына кетип жатат. Башкаруу системасына. Ошол конституциялык реформа менен бирге административдик территориалдык реформа жүргүзүү сунушу эч жагы эле берилген даяр бойдон. А жерде биз айтып атабыз, бул область дегенди жоюп таштайлык. Бизге мынчалык көп райондун кереги жок. Бир 22 район болсо жетет, илгерки кантондор түзгөндөй эле. Айылдарды ириleştirели, ар бир айыл өзүн-өзү баккандай болсун. Ошолордун экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн эсептеп берели. Десек эле жок, областта керек, районда керек, айыл өкмөтү да керек, айылдык кеңеш да керек, баары керек дейт. Айыл үчүн керек. Көрсө, алар жерде чиновниктер отурат экен, чиновниктер эмгек акы алат экен, анан улам үстүндө турганы айтат экен: "Эй, сени сага эмгек акыны мен төлөп атам. Баарын мен айткандай гана жасайсың, шайлоого барганда мен көрсөткөн кишиге добуш бересиң" дейт. Мен көрсөткөн партияга добуш бересиң дейт. Андан башкалардын кылар эчтекеси жок. Мына биз баарыбыз көрүп атабыз, же областта отурган өкмөттүн өкүлү бир нерсе чечип атабы? Мен жана айтып кеттим го, Баткен областында өкмөттүн өкүлү болуп отурган Мадумаров эчтеке чече алган жок да, чек арада. Мен эсимде ошол эле кызматта Айбалаев отурган эле. Айбалаев Өзбекстанга 3 миллиард долларга доо арыз койгон. Силер чек араны туура эмес кылып атасыңар бизди, кысып атасыңар деп. Ошондо Каримов Акаевге кайрылган: "Алып таштама Орек губернаторунду. Болбосо сен менен сүйлөшпөйм" деп. Акаев болсо Айбалаевди кызматтан алып койду. Маселе жабылган бойдон калды. Кечээ болсо Тажикстандын генералы айтып атат, чагымчылдык кылып: "Эч качан Баткен областы Кыргызстандыкы болгон эмес, бул Тажикстандын жери болчу" деп. Биз кайтарып алышыбыз керек деп. Бүгүнкү күнгө чейин биздин тышкы иштер министрлиги тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы Тажикстанга нота да киргизилген жок. Ошол генерал дагы эле бүгүнкүсүндөй эле сайраңдап отурат. Кыргыздардын жерин тартып алыш керек деп. Мына биз ошондой деңгээлге жетип отурабыз. Эми мунун бардыгы келип отурат. Бийликтегилер негизинен байлар келди. Өзүңөр көрүп атасыңар. Жогорку кеңеште олигархтар отурат, ошолордун кланы отурат. Биз кедейлер өзүбүзчө ынтымакка келип, биригип, жалпы Кыргызстанды сакташыбыз керек болуп турат. Мына ошону гана бүгүн сиздер менен кеңешип алалык. Бир мындан ары чогулуп иштешелик деп, ушул жерде 16 партиянын өкүлдөрү чогулуп отурабыздар. Ушул маселени биз бир сүйлөшүп алсак деген. Анын үстүнө алдыда шайлоо деген турат. Биримдик деген партия өздөрүнүн составын жарыялады. Канча киши бар экенин Кыргызстан деген партия жарыялап атат. Эгерде биз отура берсек, эртең тандообуз жок. Ошол Кыргызстанга же биримдикке добуш берүүгө аргас болобуз. Ошон үчүн баягы чабал өрдөк мурну чатты жакырлар өзүбүзчө ишти баштайлы деген гана бүгүн сунуш менен сиздерге кайрылып, резолюциябызды таратып бердик. Бул долбоор, ошого алымча кошумчаңарды ар кимдер өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтып, кошумчаңардын баарын айтсаңыздар деген сунуш болуп турат сиздерге. Ошол урматтуу туугандар, эми сурооңор болсо мен жооп берейин, болбосо өзүңөрдүн оюңарды өзүңөр айтсаңыздар. Саламаттык сактоо министрлигинин Кыргыз элинде сол боюнча азыр мына коронавирус жүрүп атпайбы? Ошол боюнча да бирдеке айта кетсеңиздер, бизде
мен де қоғам жетекшісі барып айтқыдай олар ел жұртқанша. Телевизорда мына айтып отыр, шенбесті көргөзіп отырсыз. Мамлекеттің басшыларына барлығына бүт шенбесі болады, бар шенбес. Біз өзіміз шеніп өз елімізді қарағалымыз. Не деген болып кетіп отыр, шықты, келді бізге біліз. Аэропортта тұрсам, Қытай жайнап келмеге келеді. Ешқандай текшеру жоқ. Нөл. Біздің денсаулығымыз қарай бірінші. Эми рахматаны суроо бербейли, өзүңүздүн пикириңизди айтып ушул резолюцияга кандай кошумча киргиз деп айтсаңыз болот эле. Кытайлыктардын билдирүүсүнө караганда март айында коронавирус жоголот деп айтып атышат, но бирок бүгүнкү күнгө Иранда 8 киши коронавирустан өлдү. Италияда азыр 2 ооруп атат, Америкада 2 ооруп атат. Бул ачык катталгандар. Iya. Kayda? İtalya'da 157 kişi. Ajo, İtalya'da 157 kişi ооруп атат. Пока өлгөндөр чыга элек. А вот Иранда 8 киши өлдү уже. Эми Кыргызстанга бир гана Аллага ишенич калды окшойт го дейм ушул. Рахмат. Эки депутаттын атын атап койсоңуз болобу? 10 миллиард бюджетке төлөп атат. Бул эки депутаттын аты Ред Петролиум деген заправканын ээси экен, бирөөсү Россия нефти деген. Да, суроо бар. Жана сиз айттыңыз, биз бул жерде отурганда эми ошону таратабыз да сиздин идеяңызды. Бул бир жылдык жана Кыргызстан партиясынын составы белгилүү болду деп атат. Кимдер болду экен? Эми аны интернеттен окуп алгыла дейм аны. Азыркы чындап айтканда СДПК партиясы экиге бөлүнүп ошол партия түзүп атышат, эки партияны.